Кыргыз эли кубулжута оон созуп ырдоо менен биргеле комузда чебер кол ойнотуп, ырдыда көркөм коштой алган мыкты таланттарга бийик баа берген. 60-жылдардан кийин кыргыз музыкасына жаңылык болуп кирип, жаңычылдык ыкма менен зор мааниге ээ болгон аккордеончулардын катары арбый түшкөн. Бул учурда улуттук аспабыбыздын таасирин жоготпой сактап калуу ар бир элдик өнөрдү алып жүрүүчүлөрдүн мүдөөсү эле. Ошол элдик аткаруучулуктун нукура үлгүсүн бүгүнкү күнгө татыктуу алып келген заманыбыздын даңазалуу ырчысы, Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат Садыкова бала кезинде Бүбайша Маткалыкованын ырдаганын көрүп, комузга, ырчылыкка болгон ышкысы ойгонгон. Мезгил өтүп үнү менен кошо комузунун кылдары да уккан адамдын жан дилине жугумдуу, сиңимдүү болуп такшалат. Мындай чеберчиликке жетишине албетте андан аркы чыгармачылыктагы таланттардын таасири болгон. Менин көргөн көрөнгөмдө менин сезимимди кийин комузга ойготкон, сүйүүмдү уюткан бул Самара Токтакунова эжекебиз болду. Эженин отурганы бир жанагы күүнүн өзүнүн кандай бир айтайын деген элге бир болот го, бир кара чоң күүлөрдү чертти го эжеке. Ошону гана берип көрсө азыр ойлосом, бир ашык кыймыл аракети жок эле эженин. Балким ал эжеден дагы мага жуккандыр деп ойлоймун, мындай сахнада жүрүү маданияты. Менин кумирим негизи ошол ырчылардан Мыскал Өмүрканова болду. Радиодон көп уктум да. Андан кийин комуз кармаган кишилерден бир гана мен Токтакунова эжекени идеал туттум. Мына ошондон болсо керек, балким мен өзүмдү өзүм жөлөп ырдаганда бизге чейинки жанагы баарын шартылдатып, тарсылдатып кое берген ырчыларды ээрчибедим мен. Эң алгач комузду колуна алып үн кошуп ырдоо оңой болгон эмес. Ар кандай кептерди угуп жүрүп, өнөргө болгон ынтызарлыгынын арты менен алгачкы ырын ырдайт. Мисалы мен эң алгач колума комуз алганда бир эле ырды же эки эле ырды билсем экен деген жанагы Бүбайша Маткалыкованын ырдаган обону эсимде калганы. Бул чыгарманы мен чертип үйрөнгөн. Биринчи үйрөнгөн ырымды чертип берейин. Комузду ырчылардын да кооз, уккулуктуу чертүүсү маанилүү. Анткени ыр өзүнчө ырахат тартууласа, комуздун авазы да уккандын черин жазат. Ырчы ырдап атканда өзүн өзү кайсы чыгармада кандай чертип, кандай коштош керек деп атпайсызбы? Ырасында дагы бир жан дүйнөнүн сезимин бере турган лирикалык чыгармалар болот. Ал эми элдик чыгармалар ал бөлөгүрөөк. Шаңшыта ырдаганда, демек шартылдата коштой турганда учурлар болот. Мен ошол кызыл гүлдү кандай чертип ырдаганым Америкада жазылган менин жыйнактарымда бар, Японияда жазылган жыйнактарымда бар. Бирок кайсы өлкөдө болбосун, а дегенде мен комузду сиз айткандай акырын гана комуздун угузуп, кылдардын терип туруп анан баштайм да. Sen kızıl gülü caynağa Cemim bulbul bakta sayrağa Ар бир ырдын мүнөзүн сезе билип, анын образын чыгаруу ырчынын чеберчилигинен көз каранды. Аны менен катар киришүү иретинде аспаптын ойнолушу дагы маанилүү. Элдик ырларга келгенде мындай бышыгыраак, ишенимдүүрөөк кайрый берсе болот деп ойлойм. Себеби элдик ырлардын биздин тоолорду, жайлоолорду ээн эркин жүрүп шаңшытканбыз да, чынбы? Ал эми беркинде бир жан дүйнөнүн бир сезим аркылуу бере турган ыргактар болот. Анда өзүң менен өзүң кошо үндөшүп, сүйлөшүп дегендей үндү аспап басып кетпеш керек да, мындай айтканда. Комузду коштоп ырдоодо жаштар арасында айрым учурда кемчиликтер менен кез келип калат.
Мындай учурда албетте улуулук кеңешине айтып тажрыйбасынан тең бөлүшөт. Бизден кийинки чыгып аткан кыздарга кызганбай эле келип айтамын. Бул сын эмес, бирок каалоо айланайындар. Силер ушу болушунча эле үчөөңөр же экөө чыгып калат го. Анан кое берип эле үндү да болушунча кое берип, анан комузду да болушунча тарсылдатып, ушинтпей кичине бир аялдык, бир назиктикти, купуялыкты көрсөтсөңөр болор бекен деп кээде айтып калам. Кыргыздын элдик өнөрүндө комузда коштоп чертүү өзгөчө орунда турат. Анткени ырчы ырдап жаткан учурда өзүнүн үнү менен катар эле чебер черткен комузунун үнү дагы угуп жаткан адамга жагымдуу сезимдерди тартуулайт. Бүгүнкү программабызда биз мына ушул өңүттө кеп кылдык. Алмаз Турузбаев, Нурзатбек Турсун кызы, Чыңгыз Рыскелдиев, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.